Каракол шаарында мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан турак жай комплекси салынып бүтсө 3000ге жакын жаран үйлүү болот. Мында жалпы 69 блок болсо, бүгүнкү күндө анын 10 блогундагы монолиттик жумуштары дээрлик аяктап калды. Курулуштун сапаты тыкыр көзөмөлдө. Курулуштун сапатын текшерсек, материалдар келиши, сертифицированный, азыркы учурда бул кетиш темп абдан жакшы деп эсептейм. Льготный, социальный и доступный болуп бөлүнгөн 3 механизмге. 3 механизмден иштейт. Азыркы учурда курулуп жаткан Каракол шаарындагы мамлекеттик ипотекаларга мигрантта жүргөн жарандар же базарда иштегендер 50% менен далево менен алса болот. Ар бир блокто 45тен батир орун алат. Жашоочуларга бардык зарыл болгон шарттар каралган. Долбоордо мектеп, бала бакча өңдүү, соц объекттерде орун алган. Учурда 300дөн ашык жумушчу, 40ка жакын техника курулушка тартылган. Биринчи этап менен 10 көп кабаттуу үй, тагыраагы 420 батир бүткөрлөрү мерчемделген. Мындай алгылыктуу аракет өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында ишке ашып жатат. 10 үйдүн блоктору бетонный иштери бүтүп отделкага берилип атат. Андан сырткары экинчи этаптын 28 блогу башталып атат. Проектиси мындай болуп атат. Камчыбек Кыдыршаевдин Гостройго берген сунушу боюнча астында парковка болуп атат. Сквозной парковка болуп атат. Бул аябай жакшы, экологияга да жакшы. 25-жылы 420 батир берилет. Биринчи этаптын 10 блогунда. Каракол шаарында мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу үй алууга өтүнмө бергендер арбын. Андыктан кала тургундары да курулуштун ыргагына көз салып, мындай колдоого курсант. Ипотека буюрса жакшы салынып атат. Көп жаштардын үйлүү болушуна себепкер болот. Өкмөткө чоң рахмат. Көп кабаттуу үйлөр жок эле, негизи бул дагы шаарыбызга аябай көрүк да берет экен негизи. Чет жактан келгендерге мисалы Караколубуз мындай кооздугу менен жакшы көрүнүп турат экен. 30 жылда мындай болбогон иштерди алып барып атат. Аябай жакшы домдор түшүп, биздин келечегибизге аябай мындай жакшы болуп атат, иштер жүрүп атат. Бул жагынан сураштырсак, мектеби менен бүт площадкалар менен жакшы үйлөр салынат экен бу жака, Кудай буйрса. Семьябыз менен ушу Караколдон очередке туруп ипотекага документтерди өткөзөлү деп аракет кылып атабыз. Бизде үй алалы деген ниеттер бар буйрса. Ушул тапта Чолпон Ата шаарында дагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 20 блоктон турган 5 кабат жана 56 блоктон турган 9 кабат үй курулуп жатат. Батирлердин саны 3000ден ашаары белгиленген. Ал эми Дубан аймагы боюнча үй алууга кезекте тургандардын саны 2384. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.